Борбор каладагы университети IT дарыгерлер даярдалат. IT университети дуалында казакстандык студенттер 2 дипломдуу программа боюнча билим алат. Жаңы факультетти 2025-жылы Дебрецен университети менен биргеликте ачуу мерчемделип жатат. Белгилей кетүүчү нерсе дал ушул адистикке Индияда чоң суроо талапка ээ. Бул мамлекеттин кийинки окуу жылында өлкөгө миңдеген студенттер келүүсү мүмкүн. Бул Борбор каладагы университеттин аянтчасында 2 илимий инновациялык борбордун ачылышында белгилүү болду. Биринчиси жасалма интеллектке негизделген илимий өндүрүштүк долбоорлорду иштеп чыгууга багытталган. Жаңы демилгелер негизинен транспорт, инфраструктура, айыл чарба тармактарында ишке киргизилет. Ал эми экинчи борбордо телемедицина, санариптик технологияларды жана нейрон тармактарын колдонуунун негизинде алдыңкы чечимдерди иштеп чыгуу мерчемделген. Бул жерде өркүндөтүлгөн мобилдик медициналык аппараттар, электрондук ден соолук жазуулары, бейтаптарды оперативдүү жана ультратак диагноздоого арналган колдоо системалары түзүлөт. Жогорку окуу жайлардын студенттери борборлордун бет ачаарында бул багыттар боюнча өздөрүнүн долбоорлорун сунушташты. Студенты представляют свои разработки, которые в рамках которых... Студенттер жасалма интеллект жана аппараттык үйрөнүү сыяктуу иштеп чыгууларын сунушташты. Бул нейрон тармактары Fab Lab лабораториясынын алкагында түзүлдү. Бул жерде орнотулган стендтерде студенттер өз алдынча жасаган долбоорлорунун маанисин түшүндүрүшөт. Көбүнчө мунун бардыгы даяр чечимдер. Маселен, кандайдыр бир манипулятор, роботтолгон кол, бирок аппаратты программалоо менен студенттер алектенет. Жыл сайын бир грант үчүн 10-12 команда ат салышат. Каржылоо үчүн алардын ичинен мыктыларын тандайбыз. И мы выбираем лучших, и они получают это грантовое финансирование. Это грант ПЦФ, да, выделены, и да, грант от министерства. На данном этапе мы занимаемся Бул программалык максаттуу каржылоонун бир түрү. Учурда сүт бези шишигин эрте аныктоочу аппаратты иштеп чыгуудабыз. Анткени бул көйгөй коомдо абдан актуалдуу жана бейтаптардын саны өсүп келет. Ошондуктан биз чечим табуу үчүн жасалма интеллектти колдонууну туура көрдүк. 2025-жылдан бери казакстандык илимий борборлор, онкологиялык борборлор бизге маалым берип келет. Башкача айтканда, биз алар менен кызматташабыз. давать нам данные, то есть у нас с ними сотрудничество.